Өлкөдө ишке ашып жаткан санарип саясаттын негизги багыттарынын бири дал ушул сот тутумун электрондоштуруу. Бул багытта акыркы 2 жыл аралыгында аткарылган иштер арбын. Ушул тапта 21 сот имаратында 86 сот залы аудио жана видео жабдуулар менен камсыздалды. Алдыда дагы 25 сот имаратында 77 сот залы заманбап техника менен жабдылат. Жүрүп жаткан сот отурумдары баштан аяк жазылып, архив катары сакталат. Орнотулуп жаткан жаңы техника талаш жагдайлар жаралганда далил катары колдонууга жакшы жардамчы болууда. Аны менен бирге соттордун ишмердүүлүгүнүн ачык айкындыгын камсыздаган автоматташтырылган маалыматтык тутум иштеп жатат. Андан тышкары судьялар карай турган иштерди автоматтык түрдө бөлүштүргөн модуль ишке берилген. Ал иштин татаалдыгын, судьялардын пландуу жүктөмүн эске алуу менен соттор ортосунда ишти адилет бөлүштүрөт. Жергиликтүү сотто иштеген судьялар бул программага аябай көз карашы жакшы. Бул АИС сот программасы бизге иштегенди жеңилдетип атат. 2020 жылдан баштап АИС сот программасы 2 инстанцияга кирип баштады. Экинчи фаза. Сот системасын мындан ары санариптештирүү, анын ичинде сот жыйындарынын бардык залдарына аудио, видео жаздыруу жана соттордо электрондук иш кагаздарын жүргүзүү системаларын толук киргизүү боюнча иштерди күчөтүү зарыл. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кабыл алуу учурунда билдирди. Өлкө башчысы тарап жаткан инфекциядан улам түзүлгөн кырдаал соттордун сот жыйындарын аралыктан өткөрүүгө толук даяр эместигин көрсөткөнүн белгиледи. Анын дарегине судьяларга карата даттануулардын келиши уланып жатканын, алардын көпчүлүгү ашыкча убаракерчиликке, соттук териштирүүнүн создуктурулушуна байланыштуу болуп жатканын кошумчалады. Жогорку соттун төрайымы жергиликтүү соттордун ишмердүүлүгүн оптималдаштыруу максатында судьяларды которуштуруу, башкача айтканда ротация жүрүп жатканын айтып, айрым соттордо судьянын жардамчысы кызматтарын кыскартуу болуп жатканын маалымдады. Ошондой эле сот адилеттигине ишенимди жогорулатуу максатында Жогорку соттун түзүмүндө 2 өз алдынча бөлүк түзүлгөндүгүн билдирди. Биринчиси соттордун чечимдерине гана жооп берүүчү жана алардын сапатын жогорулатуучу мажбурлап аткаруу кызматы. Экинчиси сотторду материалдык техникалык камсыздоого жана сот аппаратынын потенциалын жакшыртууга көңүл бурган сот департаменти. Сот адилеттиги орногон өлкө бул өнүккөн өлкө болоору талашсыз. Себеби акыйкат соту болгон өлкөгө инвестиция да көп келет. Адам укугу корголгон өлкөгө ишкерлер да коркпой акча салат. Андыктан ушул тапта жүрүп жаткан реформаны бир багыттуу караганга болбойт. Сот укуктук реформа эңириде өлкө экономикасына таасир этет. Адам факторун жокко чыгарып, тутумдун санариптешүүсү эңириде жемкорлукка болгон сокку экенин серепчилер билдиришет. Мурдакы реформаларга караганда алда канча мындай жыйынтыктар бар да. Мисалы үчүн эң негизгиси бул сотторду тандоо жолго коюлду. Эгерде кандайдыр бир мындай кемчиликтер болсо, алар мындай мурдакыдай жеңилдиктерди албай, тескерисинче жумушка илинбей калып атат да. Президент Сооронбай Жээнбеков сот жана сот аткаруучу блоктор жаатында кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруунун өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Ал соттук укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча мерчемделген иштерди ушул жылдын соңуна чейин аягына чыгаруу зарылдыгын эскертип, судьялардын ишинин сапатын жакшыртуу жана жогорулатуу боюнча чараларды күчөтүүгө чакырды. Амантур Шерғазиев, Эсен Турабы, Киев, Ала Тоо 24.